Рамазан айынан қалған қарыздар нафил ораза қармаса, нафил оразадан кирип кетеби? Же болбосо отдельно кошуп кармап бериш керекпи дейт. Жок, өзүнчө отдельно кармап беришиңиз керек. Караңыздар, бир эреже бар да. Рамазан айдын оразасын түндөсү ниет кылуу милдеттүү болуп эсептелинет. Саарлыкка чейин. А нафилдардыкы болсо түшкө чейин деле ниет кылып койсоң боло берет да. Экинчиден, фарыз бул. Рамазанда карыз болуп калган, бул фарыз. А нафил эко эч качан бирикпейт. Же нафил болот, же фарыз карыз болот. Нафилдер бири-бири менен биригип кете берет. Мейлиби? Мисалы, нафил ораза кармайын атасыз биринчи күнү же 4-чү күнү. Мынаке 14-чү, 13, 14, 15 айямы бият деп коебуз. Ай толгон күндөрү дагы пайгамбардын сүннөтү. 4-чү күнгө келип калды, экөөнү тең ниет кылып койдуңуз. 4-чү күндөгү нафилди да ниет кылып койдуңуз. Макулбу? Айямы бият 13, 14, 15-те келип калды. Бунда ниет кылып койдуңуз, экөө тең сооп алып кете бересиз. Бир эле ораза тутасыз, 2 соопту аласыз. Же болбосо Мухаррам айынын мисалы 10-у, 9-у, ошол дагы 4-чү же 1-чү күнгө туш келип калды, экөөнү ниет кылып коесуз, экөөнү тең сообун аласыз. Бул сүннөттөр, нафилдер, сооптор бири-бирине кийилип кете берет. Макулбу? Ушул жерде дагы бир айтып кое турган нерсе, бир эле сиз даарата, бир эле намаз менен 4-5 нафилди ниет кылсаңыз болот. Бир эле намаз. Мисалы даараттын акысы тахиятул вуду, мечиттин акысы тахиятул масжид. Макулбу? Ошондой эле ишрак же болбосо духа намазды ниет кылсаңыз болот, эгерде ошол убактысы келип калса. Тоба намазын ниет кылсаңыз болот. Макулбу? Кажет намазын ниет кылсаңыз болот. Ушу 5-өн тең ниет кылып эле 2 эле рекетти окуп койсоңуз 5-өн аткаргандай сооп аласың да. Булар нафилге кире берет. Бирок карыз намаз менен, каза намаз менен нафил намаз экөө бирбейт, бирге кирбейт. Куду ушул назымдака сиздин сурооңуздагы Рамазан айдын казасы ошондой эле бул нафил же болбосо Шаввал айынын оразалары булар бири-бири менен кирбейт. Биринчи казаны кармаңыз, фарыздан кутулуңуз, анан кийин нафилге өтө бересиз.